Жолду кайсы багытта уланта аласыз? Азыр бул жерде мотоцикл кесилишке келиптир. Карагыла, алдына 3 багыт көргөзүлүп атат: А, Б, В деп. Ушул багыттардын кайсы биринде жүрсөңүз болот деп сурап атат. Эми аны билиш үчүн ортодогу регулировщикти карайбыз. Регулировщиктин турганын карасаңыздар, демек, бет маңдайын карап турат, мотоцикл жакты колун алда карап сунган, оң колун, сол колу чүрүлгөн. Бул кандай белгини билдирет? Демек, алдыга карап бет маңдай сунганда, бул унага оң тарапка гана жүрөсүн деген белги берип атат. Ошондо азыркы учурда мотоцикл кайсы багытка жүрөт экен? А багытына гана жүрө алат. Ушул жооп тура. Бул жагдайда сизге эң четке сол тилкеге чыкканга болобу деп атат да. Эми азыр бул жерде карасаңыздар, мына калктык 13-тун сыртындагы 3 тилкелүү жол экен. Бул жерде азыр 2 тилкеде бир багытка жүрсө болот экен. Оң тарапта микроавтобус, демек, эмне болгон? Токтоп калыптыр, авариялык сигнализацияларын жагыптыр. Демек, жол кырсыгы болгон, авариялык белгини коюп алган. Анан ортоңку тилкеде араба жүрүп баратат. Азыр ошо артта кетип бараткан уна 3-чү тилкеге каршы жакка чыгып туруп аш өссө болобу деп бизден сурап атат. Жок, болбойт. Каршыга 3-чү тилкеге чыкканга болбойт. Эгер 2 тилкелүү жол болгондо, анда каршы жакка чыкса боло берет эле, эгер уна жок болсо. Бирок 2 тилкелүү жолдон 3-чү тилкеге каршы жакка жүргөнгө тыюу салынат. Болбойт. Ошондо туура жооп кандай экен? Болбойт деп жооп беребиз. Чоң рахмат. Урматтуу менин көрүүчүлөрүм, мен катталуучуларым. Эгер право алууда экзаменден өтүү аябай кыйын болуп жаткан болсо, кайра барып жадаган болсоңуздар, анда менде платный онлайн курс бар. Үйдө эле отуруп даярдансаңыздар болот. Мен онлайн курсумда окугандардан азыркы кезде 670тен ашык окуучум өз күчү менен өтүштү. Сиздер да өтөсүздөр. Ал үчүн менин ошо профилим астында WhatsApp группанын ссылкасы коюлду. Ошол ссылка аркылуу кирсеңиздер, мен онлайн курс боюнча толук маалыматтарды берем.